Assalamu alaikum. Ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы, амансыздарбы? Сиздерге бул чыгарылышта биогумус боюнча маек кылып беребиз. Биогумус менен тааныштырабыз. Чындыгында дыйканчылыкка кызыккандар үчүн бул чыгарылышыбыз өтө сонун болмокчу. Бизди азыр бул айылда ушул биогумус менен алектенген Асылбек мырза күтүп турган чагы. Келиңиз Асылбек мырза. Кандайсыз? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Жаш ишкерсиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз турган айыл Баткен районунун салкын, абасы таза салкын Жаңжер айылы. Сиздердин айылыңыздарга келип калдык, Асылбек мырза. Биогумус менен алектенип жатып бизди чакырыпсыз. Кандай болуп жатат? Өтө жакшы, сонун. Жакшыбы? Жашыңыз канчада? 16 жаштамын. 16 жаштасыз. Демек, мектеп окуучусу. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, жаш мектептин окуучусу сабагынан сырткары дем алыш күндөрү дал ушундай кичи бизнес менен алектенип жатканы бул албетте кубанычтуу. Асылбек мырза, анда сиздин биогумусуңузду билчеттен биздин көрүүчүлөргө, биздин элибизге тааныштырайлы. Биз мына Асылбек мырзанын үйүнө келдик. Бул биогумусту даярдай турган жери, соолжандарды бага турган жери, ошо сиздер көрүп турган атайын решетка менен сонун кылып тосуп койгон жерде жайгашып туруп. Асылбек мырза, канча аянтка батырдыңыз? Чоң эле экен аянтыңыз, Чоң эле, жакшы эле. 2-5 сотиктей жерде 2-3 сотиктей. 2-3 сотиктей жер, жакшы. Канча соолжаныңыз бар бул жерде? Бир 400 килограммдай соолжан бар да. 400 килограммдай соолжан бар. Ушунда багып жатасыз? Ушунда багып жатам 2 жылдан бери. Жакшы. Гумусуңуз бар, Жүрүңүз анда кирип көрөлү. Буга чейин урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул каналыбыздан биогумус тууралуу дагы маалыматтарды чыгарганбыз. Буга чейин дагы. Азыр бул Асылбек мырзанын биогумусу кандай? Баарын сиздер көрүңүздөр. Мынакей. Так. Ну ушул 2 рядка кылыпсыз да? Ооба, 2 рядта алып, кайтып бөңдөрдү кайтып салып. Биринчи гумус көрсөтөйлү, Гумус жүрүңүздөр, гумус көрсөтөйлү. Кана, гумусуңузду бир көрөлүчү. Но местан караңыздар. Сону бул жерде бар, бул тарабында бар. Демек, жакшы сактап, салкын жерде ушул биогумусту даярдайт экен. Ушундай соолжан. Кана бир ачыңызчы көрөлү. Соолжандар бар мунун ичинде азыр? Ооба, бар. Бул даяр болуп калдыбы? Даяр болгон. Даяр болуп калды. Мына көрүңүздөр. Өтө коюк соолжан. Соолжанда ушунда дагы сатылат соолжандар. Мына биогумус даяр болгон. Ну, соолжан көрдүңүздөрбү? Кандай жакшы чыгып турат. Мына бул жактар дагы. Дыйкандарга кулагына күмүш сырга, урматтуу көрүүчүлөр. Биогумус издеген эгин талаасында натуралдуу жер семилткичти колдоном дегендер селитра эмес, же жанагы химиялык дары-дармектер эмес, ушундай натуралдуу биогумус менен колдонуп түшүм алсаңыздар болот. Мына. Асылбек мырза, буларды эмне менен багып атасыз эми? Буларды көң жана суу. Көң жана суу. Анда сырткар эмне бересиз? Жанагы калдыктарды дагы жеткен, мен буга чейин тартканда мындайчы. Мындай таш жебейт, айнек жебейт, пластмасс жебейт, резинка жебейт. Калган фийин жейт. Кагаз, почок, көп нерселер жейт. Адамдар почок бул жана тамак аштарын эмес, кабыктарын да жейт, жана сабиз, картошка, пияздарын, бүт баарын жейт. Саласыз? Салгам, картошка салгам, алма салгамын, сабиз дагы салгамын, өтө көп нерселерди салгамын. Мына мындай кардондорду дагы бүгүн салдым. Жей берет экен кардонду дагы. Бүт баарын, кардонду өтө көп салгам ушуга. Сабизди дагы, алманы дагы бетиге аябай көп койгом. Аябай бетте көп койгонсуз. Бир күндө канча убакыт бөлөсүз буга? Бир күндө шу саар же кеч да, саар менен. Эртең менен же кечинде? Бир 2 саат, 3 саат. Калган маалда 6-күн, 7-күн убакытын бөлөм да. 6-күн. Эми эрте 1-сентябрдан баштап окуу башталат. Окуу башталат. Окуудан сырткары убактыңызды да бөлөсүз. Бир күндө.
Ооба. 6-күн, 7-күн. Анан обедтен кийин, обедке чейин окуйм, обедтен кийин ушуларды караймын. Биогумустарды элгек менен элгеп, даяр кылып чыгарабыз. Өзүбүзгө дагы ушундай бактарга салабыз. Ana ушундайчы. Өзүңүз мынау мөмө жемиштерге бакка салдыңыз. Колдондуңузбу негизи? Продукт жанагы картошкаларга салдыңызбы? Быйылча сала албай калдым, бирок компостун салдым. Аябай жакшы болду компостчу. Компосту жакшы болду. Быйыл Кудай кааласа энди даяр болгон биогумустарды бүт бактарга, ол жакта бактар бар, ошол жакта бактарга салабыз. Жана сатабыз. Мындай биогумус даярдоону сиз кайсы агрономдон кеңеш алып баштадыңыз? Мен Же биринчи ата-энеңиз кеңеш берди сизге? жок, биринчи менде бир жээним бар, Адил деген. Ошонон үйрөнүп 3 жыл алдым. Ошонун көрүп жүрүп үйгө барып, сабак алып, анан кийин кызыгуум башталды дагы немеге Тескобардан, только Тескобардан көрдүм. Дагы көптөгөн өзбектерден, казактардан маалымат алып, ушуларды баарын билгенден кийин баштадым. 2 жыл болду баштаганыма. 2 жыл болду баштаганыңызга. Сыр болбосо кичинекей менен баштагансыз эми. Канча сөөлжан, канча килограмм менен баштадыңыз? Биринчи алганда 10 килограмм алгам. Объектка тартып, кийин дагы алып баштадым. 30 килограмм алдым. Кийин андан дагы кийин көбөйтүп баштадым. Бишкектен 110 килограмм алдырдым Бишкектен. Алдырдыңыз. Азыр бара-бара уже көбөйүп баратат. Өтө көбөйүп, быйыл 3 ай дегенде эле ушу жерге салдым эде, 3 айда эле жеп бүтүрүп коюшту бүт баарын. Жеп бүтүрүп коюшту, Ооба. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Жаш агрономдун ушундай өстүргөн биогумусу. Бул жерде мынакей жана сөөлжандары башынан көрүп кетиңиз. Эми айтыңызчы, биздин каналдан сизди көргөндөрдөн, урматтуу көрүүчүлөрүбүздөн сизге суроо талап болот, Асылбек мырза. Мага биогумус керек, сөөлжан керек деп сизге талап кылышат. Сатасызбы? Сатам, ооба, сатам. Сатасыз, Сөөлжан килограмм канчадан? Сөөлжан килограммы 150-тен. Биогумусу болсо 20-дан, тоннага эсептесек 15 сомдон берем. 15 сомдон тоннасына бересиз. Бул жерде тонна бар, Ооба, тонна бар. Бул жакта дагы, Кудай кааласа дагы көбөйтүп баштайбыз. Бул жака дагы бүт бар жака дагы көбөйтүп баштайбыз. Сөөлжанды килограммына 150 сомдон бересиз. Ооба, 150 тонн. 100 килограммдан көп алса, андан дагы түшүрүп беребиз. Кандай дейсиз? Кышы менен дагы бакса болобу? Кышы менен дагы бактым. Кышы менен дагы кебирки беттер муз болду, кийин өздүгө келди да. Өлбөйт. Кышта дагы, жазда дагы буга суу болсо эле болду. Кышында бирок суу чачылбайт. Кышында суу чачылбайт? Жок, чачылбайт. Только тамак ашын берип турасыз. Ооба, тамак ашыны Азыктандырып турасыз. Азыктандырып, жакшылап, карап, жылуулугун көрүп коюп, кышында, жазында болсо сууну чачып турсам эле болду. Болду, жакшы. Мына караңыздар. Ушул жерге, сонун жерге жакшынакай кылып биогумусту даярдап туруп. Бул албетте жакшы, урматтуу көрүүчүлөр. Экрандагы телефон аркылуу Асылбек мырза менен тез арада байланышыңыздар. Биогумусту даярдайм дегендер, биогумуска кызыккандар келип Асылбек мырзадан кеңеш алсаңыздар да болот. Мына Асылбек мырза өзүнүн жээнинен кеңеш алып туруп ушул ишти баштаган. Ал эми жаздын күнү эгин-тигин башталаардын алдында ушул биогумусту сиздер мөмө жемишке колдонуп, чыныгы натуралдуу жер семирткич катары колдонсоңуздар болот. Аябай сонун жакшы жерге болуптур. Аянты да жакшы, абасы да жакшы, жакшы жерде ушинтип даярдап экен. Асылбек мырза, демек сизден сатып алсак болот. Ооба, болот. Телефонуңуз дайым иштейт. Ооба, дайым 24 Кандай суроо талап болсо чала берсин. Бүт баарына жооп берем өзүм. Көрсөтүп да берем, кайсыл жака болсо да. Көрсөтүп да бересиз. Апарып, ким сөөлжан алса, сөөлжанды каетте кылыш керек, кандай кылыш керек, кышы жазын баарын көрсөтүп берем, өзүм бүт баарын билем. Азаматсыз. Асылбек мырза, ишиңизге ийгилик. Мен азыр сиздин ушундай жаштайыңыздан ушинтип мына биогумусту даярдап атканыңызга, өзүңүздүн кызыгууңуз пайда болуп ушундай иштерди кылып атканыңызга мен абдан мындай айтканда үлгү алып жатам да сизденчи. Биз дагы жашыбызда алектенгенбиз жумуштар менен, бирок сиздей мындай чарбачыл агроном эмес, башка жумуштар менен алектенгенбиз. Эми сиздин ишиңизге чындыгында ийгилик каалайбыз.
Биздин көргөндөр сизге дагы да сөзсүз ийгилик каалап кетсе керек, анан албетте сиз менен телефон аркылуу байланышат. Сиз сурагандарга, сатып алгандарга мүмкүн болушунча кеңеш бериңиз. Асылбек мырза, кантип сөөлжамды багыш керек, кантип көбөйтүш керек, биогумусту кантип көбөйтүш керек, кантип азыктандырыш керек, баары боюнча акысыз кеңеш бериңиз. Даярсыз кеңеш бергенге? Кеңеш берген даярмын. Даярмын, даярсыз. Мына азаматсыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биогумус издеп жаткандарга, дыйкандардын кулагына күмүш сырга. Сөз түрдө Асылбек мырза менен байланышыңыздар. Чыныгы натуралдуу жер семирткичти Асылбек мырзадан алып колдонуңуздар. Асылбек мырза, бизге уруксат анда. Ишиңизге ийгилик болсун. Кудай буйрса, сиз менен жакшы күндөрдө дагы көрүшөйлү. Ишиңизге ийгилик. Бизге уруксат, жакшы туруңуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жыйынтыктайм Асылбек мырзанын биогумусуна дагы бир жолу келип көрүп, сабак алып, үйрөнүп, биогумусту сатып алууну баарыңыздарга сунуштайм. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар.